Байлар ого бетер байып, кедей бетер жакырланууда. Дүйнө жүзү боюнча социалдык ажырым күч алып жатат. Эл аралык эмгек уюму 2024-жылы дүйнөдө айрыкча өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө жакырчылык күч алып, байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым чоңойрот деп прогноздоду. Дүйнөлүк банктын акыркы ачуусуна карасак, коңшу Өзбекстанда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым соңку жылда эле 5 эсе өскөн. Кыргызстанда да байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым тынымсыз өсүп жатат. Жакырчылыктын деңгээли дагы чоң. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2023-жылы жакырчылыктын деңгээли 30% тегерегинде болгон. Социалдык теңсиздик алды менен ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшүнүн кесепети жана ал адатта авторитардык режимдерде көбүрөөк катталат. 90-жылдары дүйнө жүзүндө көп өлкө демократияга бурулуп, анан мурдакыдай социалисттик экономикадан баш тартып, рынок экономикасын курабыз, капитализмге, таза капитализмге жол ачабыз дегени менен кээ бир өлкөлөр ошол таза капитализм кура албай. Капитал командасы алда ушул темаларга сереп салат. Биз менен болуңуз. 2024-жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда ИДПнын таасирдүү өсүшү байкалууда. Улуттук киреше өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 109%га өскөн. Өкмөт орточо эмгек акы ай сайын 12%га өсүп жатканын айтат. Бирок инфляцияны эске алганда элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн реалдуу өсүшү алда канча төмөн болушу мүмкүн. Мындан тышкары кирешелердин тең бөлүштүрүлүшү суроо жаратат. Сандардын өсүүсү реалдуу турмуштун жакшыруусунан кабар береби деген суроо бар. Деги эле экономикалык өсүш деген эмне? Кесиптешим Назгүл Мурат чечмелейт. Деги эле ички дүң продукт деген эмне жана анын өсүшү калктын жашоосуна кандай таасир этет? Алгач ички дүң продукт деген түшүнүктү чечмелесек. Ички дүң продукт бул өлкөдө белгилүү бир убакыттын ичинде, мисалы 1 жыл ичинде өндүрүлгөн товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жалпы наркы. ИДПны эсептөө оңой эмес, анткени өлкөдө өндүрүлгөн нерселердин баардыгын, товарларды да, кызмат көрсөтүүлөрдү дагы жалпылоо керек. Талаада өстүрүлгөн жүгөрү да, эстрада жылдызынын концерти дагы ИДПга кирет. Башкача айтканда, адамдар жашылча болобу же концертке билет болобу ар бир продукт үчүн төлөөгө даяр болгон акчанын суммасы. Айрым шартта мамлекеттик коротуулар активдүү болсо, ал дагы ИДПнын көрсөткүчүнө таасир этет. Мисалы, азыр Кыргызстанда салынып жаткан жаңы АУ болобу же улуттук коопсуздук кызматынын жаңы офистери болобу, алардын баасы дагы ИДПга кирет. Андыктан сандар ар дайым эле реалдуу өсүштү көрсөтө бербейт. Буга жогоруда айтылгандай Россиянын экономикасынын мисалы айкын далил болот. Өткөн жылдын соңунда Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү 1 триллион сомдон ашканын өкмөт жетишкендик катары көрсөттү. Алгач аны девальвациянын ченеми менен карап көрсөк. Девальвация бул улуттук акчанын кунунун түшүүсү. 2019 жылдын соңуна карата Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн көлөмү 590 миллиард сомду түзгөн. 2023 жылдын соңунда болсо 1,2 триллион сомдон ашты. Бир караганда 4 жыл ичинде ИДПнын көлөмү 2 эсе өскөн. Ал эми девальвациянын ченеми менен сынай турган болсок, картина башкачараак. Мисалы 2019 жылдын соңунда $1.69 сомдун тегерегинде болгон. Демек 2019 жылдын ИДПсын доллар менен санаганда 8,8 миллиард болгон. Ал эми 2023 жылдагы 1,2 триллион сомду азыркы курс менен санасак 13 миллиард сомдон бир аз ашууда. Демек 4 жылда ИДПнын валютадагы өсүүсү 35%га жакындаган. Тышкы соодада импорттун көлөмү 80%дан ашкан Кыргызстандын шартында бул көрсөткүчтөрдү доллар менен санаган туура болот. Анткени өлкө саткандан сатып алганы көп жана сырткы сатып алуулардын баары тең доллар менен өлчөлөт. Бирок доллар менен санаган күндө дагы бул жерде биз 35%дык реалдуу өсүш жөнүндө айта албайбыз. Ага таасир эткен бир канча фактор бар. Биринчиси бул дүйнөлүк рынокто доллардын өзүнүн 2019 жылдан бери девальвация болуусу. Экинчиси инфляция. Кыргызстандын шартында кош инфляция. Инфляция темасына алдыда кененирээк кайрылабыз. Азыр болсо мен ИДПга таасир эткен 3-чү фактор жөнүндө айткым келип турат. 2023 жылдын 23 ноябрында Жогорку кеңештин жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2023 жылы киши башына $1,900 түзгөнүн айтып, анын көрсөткүчү соңку 3 жыл ичинде $669 өскөнүн. Ал эми 2010 жана 20 жылдар аралыгында ал болгону $311 өскөнүн баса белгилеп, муну тарыхый өсүш деген эле. Бул цифралар экономикалык өсүштү айкын көрсөтүп турат жана келечекте коомдук турмуштун бардык тармактарын камтыган жана калктын реалдуу турмуш деңгээлин олуттуу түрдө жакшырта турган мындан да чоң өсүштү алдын ала көрсөтүп турат. Акылбек Жапаров, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы.
Албетте ИДП экономикалык өсүштүн негизги көрсөткүчү. Ал эми ИДПнын киши башына эсептелген үлүшүнүн өсүүсү калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү өсүп жатат дегенди билдирет. Бирок соңку жылдары экономисттер бул сандарды так окуу керектигин айтышат. Ошол эле маалда инвесторлор дагы тигил же бул өлкөгө акчасын салууда ИДПны реалдуу көрсөткүч катары карабай койгон шарттар бар. Алды менен бул жерде сөз ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшү жөнүндө болууда. Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин мисалында карап көрөлү. 2023 жылдын соңу менен Казакстандын ИДПсын киши башына бөлө келгенде $13.000 бир аз ашкан. Өзбекстандыкы болсо киши башына $2.400 туура келет. Кыргызстанда болсо киши башына $1.900. Бирок бул сандар кыргызстандыктар коңшуларына караганда кедей жашайт дегенди толук далилдей албайт. Мисалы, Казакстандагы ИДПнын киши башына эсептелген үлүшү кыргызстандыкынан 7 эсе көп болууда. Демек, казакстандыктар кыргызстандыктарга караганда 7 эсе жакшы жашашы керек. Бирок реалдуулукта бул андай эмес. Дүйнө жүзү боюнча социалдык ажырым күч алып жатат. Байлар көтөр байып, кедейлер жакырланууда. Бириккен Улуттар уюмунун акыркы отчетуна карасак, 2023 жылы дүйнөдө жашоо деңгээли жалпысынан жакшырганы менен бай жана кедей өлкөлөр ортосундагы айырма кескин чоңойду. Бай өлкөлөр пандемиядан кийин тез эле калыбына келишкен, ал эми кедей өлкөлөрдүн жарымы COVID-19 чейинки жашоо деңгээлине жете элек. Демек, жалпы прогрессте дагы дүйнөдөгү теңсиздик күчөп бардат. Жана бул жагдай Борбор Азия өлкөлөрүнө дагы тийиштүү. Дүйнөлүк банктын акыркы отчетуна карасак, коңшу Өзбекстанда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым соңку жылда 5 эсе өскөн. Тактап айтканда 2022-23 жылдар аралыгында эң жакыр катмар түзгөн 10% элдин кирешеси 6%га өссө, эң бай катмар болгон 10% өзбекстандыктардын кирешеси 30%дан ашык өскөн. Буга чейин Өзбекстандын бийлиги жакырчылыктын деңгээли олуттуу кыскарганын баса белгилеп келген. Тактап айтканда 2015 жылы калктын 36% жакырчылыктын чегинде жашаса, 2022 жылы бул көрсөткүч 17%га чейин төмөндөгөн. Бирок калктын реалдуу кирешесиндеги теңсиздиктин өсүшү чын-чынында жакырчылыктын төмөндөшү 5,5%дан ашпайт дегенди түшүндүрөт. Кыргызстанда дагы социалдык ажырым өсүүдө. Расмий статистика боюнча өлкөдө экономикалык өсүш катталганы менен реалдуулукта абал алда канча оор. Орусиядагы жагдайга байланыштуу мигранттык которуулар кыскарса, бул дагы кошумча сокку болот. Мигранттар мекенине кайтып келсин деген ура патриоттук дуктагы чакырыктар көп айтылганы менен чынында Кыргызстандын экономикалык абалы бир топ суроо жаратат. Расмий статистика боюнча өлкөдө жумушсуздуктун саны кыскарып жатат. Катталган жумушсуздук деңгээли жумушчу күчүнүн болгону 2,1% дейт расмий статистика. Бирок реалдуулукта акыбал бир кыйла башкача. Улуттук статистика комитетинин Кыргызстандагы азык-түлүк коопсуздугу тууралуу маалыматтарына карасак, 2019 жылдан 2023 жылга чейин Кыргызстанда байлар менен кедейлердин ортосундагы ажырым тынымсыз өсүп жатканын көрүүгө болот. Бул убакыт аралыгында калктын эң кедей 20% тобунун кирешесинин үлүшү 6,8%дан 4,6%га чейин кыскарган. Ошол эле учурда 20%дык топко кирген эң бай адамдардын кирешеси жалпы улуттук кирешенин дээрлик жарымын түзөт. Демек, коомдогу социалдык экономикалык ажырым тереңдеп бара жатат. Бул тенденция теңсиздикти күчөтүп, коомдун туруктуулугуна коркунуч туудурат. Жакырчылыктын деңгээли дагы чоң. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2023 жылы жакырчылыктын деңгээли 30%дын тегерегинде болгон. 6% кыргызстандыктар өтө жакыр деп эсептелет. Булар айына 3000 сомдон аз акчага жашагандар. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Оксфорд университетинин жаңы изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстанда калктын 0,4% көп кырдуу жакырчылыктын чегинде жашайт. Ал эми дагы 5,2% бул коркунучка кабылышы мүмкүн. Көп кырдуу жакырчылык индекси күнүнө $2 жетпеген киреше алып, көпчүлүк учурда үйүндө туалет жана суу түтүгү жок, дарыгерге кайрылуу, билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган жакырчылыктын чеги. Мигранттык акча которуулар жакырчылык менен күрөшүүдө маанилүү ролду ойнойт. Бүгүнкү күндө 1 миллиард адам, башкача айтканда жер жүзүндөгү ар бир 7-чи адам эл аралык акча которууларды жөнөтүүгө же алууга катышат. Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан мигранттык которуулардан көз каранды. Мисалы, өткөн жылы кыргыз мигранттар өлкөгө $2,7 миллиард которушкан. Бул жалпы өлкөнүн улуттук кирешесинин 5/1 тете сумма. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча мигранттык которуулар 60%дан ашуун кыргыз үй бүлөлөрүнүн негизги киреше булагы.
Айтылгандай, дүйнөдө социалдык ажырым күч алууда. Социалдык теңсиздик алды менен ресурстардын акыйкатсыз бөлүштүрүлүшүнүн кесепети жана ал адатта авторитардык режимдерде көбүрөөк катталат. Ал эми чакан жана орто бизнес өнүккөн коомдо социалдык ажырым аз болуп, ресурстар акыйкат бөлүштүрүлүшөт. Коомдо жеке сектор канча күчтүү болсо, экономикалык эркиндик жана жыйынтыгында саясий эркиндиктер кеңейет. Эки көз караш бар. Башкалардын жолун тороп, алардын акысын мен топтоп алам, эртерээк маарага келип мен эле алып алам деген көз караш. Бирок ал кыска мөөнөткө ийгилик берет, узак мөөнөткө ал көп да көлөмдө бербейт, узак мөөнөттө туруктуу дагы бийлик дагы бербейт, байлык дагы бербейт. Экинчи көз караш бул бардыгына тең жол ачып берип, анан бардыгынын ийгилиги топтолгон жерде анда ар бирөөбүздүн күчтүүлөрүбүздүн да акылдууларыбыздын дагы бийликке ээ болгондорубуздун дагы топтогон мүмкүнчүлүктөрүбүз байлыкка болобу, бийликке болобу азайбайт, андан баары бир көбөйө берет деген көз караш. Экинчи көз караш сөзсүз түрдө утуп келатат. Биздин айлана чөйрөбүздөгү абдан оор өкүнүчтүү мисалдар көзүбүзгө урунуп атпайбы? Мына Түркмен башы эң биринчи болуп бай дагы, бийлиги дагы укмуш болуп көтөрүлүп чыкты эле. Көзү өтүп кетти дагы, андан кийинкилери таза көзгө көрүнбөй деле калды. Бала бакырасы каякта кыйналып кандай жашап атканын эч кимибиз билбейбиз. Эстеликтердин баары түшүрүлүп атат. Мына кечээ эле дүркүрөп жүргөн баардыгы тең кыргыздардын канча балдары Нур-Султан деп аталган. Казыркы жаш өсүп келаткан муундардын арасында Нур-Султан деген ат эң көп аттардын бири. Анын атын алган Нур-Султан Назарбаев өзү бүгүнкү күндө казыр аябай оор күндөрү өтүп атат болуш керек. Каримовдуку деле абдан оор мисал болду. Андан көрөк баягы эл менен бирге элге көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, элдин тушоосун кесип берип, анан эл көтөрүлсө, эл менен бирге ошол бийликтин да баркын көрүп, жана топтолгон мүлктөр же экономикалык жетишкендиктер, ийгиликтер эч качан кем болбойт. Андыктан авторитардык режимдер адатта чакан жана орто бизнести муунтуп экономиканын тармактарын монополдаштырууга кызыктар. Мындай системада вертикалдык бийлик орноп, мамлекеттик ишкана, мамлекеттик кызыкчылык деген түшүнүктөр күч алат. 2023 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан экономикалык эркиндик индексинде 179 өлкөнүн ичинен 115 орунда болуп, экономикалык эркиндик чектелген мамлекеттердин арасында калды. Wall Street Journal түзгөн бул рейтингде коңшу Казакстан 71 орунда болуп, экономикалык эркиндик камсыздалган өлкөлөрдүн катарына кирет. Ал эми Каримов доорунда жабык экономика болуп келген Өзбекстандын көрсөткүчтөрү жакшырып, Кыргызстандан 6 баскычка жогору турат. Кыргыз Республикасынын рыноктук экономикага өтүүсү дагы деле уланууда. Реформалоо чараларын ишке ашырууга карабастан, бизнес чөйрөнү жалпы жакшыртуу жай жана бир калыпта эмес. Ачык рынокторду колдоо үчүн зарыл болгон саясат алсыз бойдон калууда. Ал эми коррупция мыйзамдын үстөмдүгүнө шек келтирет деп айтылат Wall Street Journal түзгөн экономикалык эркиндик рейтингинде. Чакан жана орто бизнес аткаргандагы бир маанилүү функция бул инфраструктуралык проблемаларды чечүү жана инновацияларды алып келүү. Кыргызстанда жеке сектор мамлекеттин буту жетпеген алыс аймактарда инфраструктура жаратып, инновацияларды алып келет. Мен Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетин бүткөнмүн. Анан Кадамжай шаарындагы Абсамат Масалиев атындагы мектепте кыргыз тилчи болуп иштеп жүрдүм. Анан иштеп жүргөндө бир класста 42, 45, 48ден окуучу. Анан мындай алып карасаң, биз деген мугалимдер биз робот эмеспиз да. Бул балдарга физически да жетишпейбиз да. Мисалы үчүн сабактын структурасы боюнча баягы уюштуруу жагы бар. Тапшырманы сураш керек, жаңы теманы түшүндүрүш керек, анан аны бышыкташ керек, баалаш керек, үй тапшырманы бериш керек. Ушуга мындай жетишпейт да. Анан ошондо бир ой келди. Ушул окуйм дегендерди алып туруп, өзүчө окутуш керек экен деген бир ой келди да. 2019 жылы баштадык, биринчи башталганда.
Анан ал жерде мектеп жакын болгондуктан күчтүү педагогдорду тарттык, результатты жакшы көрсөттүк. Анан бул жактан Халимон зонасынан азыр Исхак болуп аткан аймагы болуп калды. Ошол жактан барып бизге 100дөн ашык адам кат жазып ошол суранышты, биз жака дагы ачып бериңиздер деп. Мектеп типовой болуп түштү. 2 кабаттан турат. Подвалда бизде эмебиз бар, столовый бар. Анан 10 кабинетибиз бар. Азыркы учурда 4 кабинет гана иштеп атат. Подготовка 1-2, 3 класстарыбыз. Hello. Мына булар биздин 1 класстарыбыз. 1 класстын окуучулары. 1 класста азыр англис тил сабак өтүп атат. Бизде Кыргызстанда жаштарыбыз көп эле миграцияда жүрөт. Анан миграцияда жүргөндөн кийин балдарыны чоң элерге таштап атат. Анан балдарын таштап алып, анан жаштар өздөрү биз орусча билбей кыйналдык, биз тил билбей кыйналып атабыз. Балдарыбызды орус класска бериңиз, англис тил окутуңуз, спортко бериңиз деп ушул чоң элерге мындай талап коюшат экен да. Анан талап койгондо алар деген кыйналышып атат. Ташыш керек, аяққа апарыш керек, бияққа апарыш керек, кружокторго апарыш керек. Бир адам, бир окуучунун аркасынан убара болот экен да. Чоң энелер дагы эми өздөрү үчүн жашасын. Алардын дагы башка иштери болушу мүмкүн. Бир баланын аркасынан возиться эте бербесин дегенде, бул биздин жарандарыбыз үчүн өтө ыңгайлуу болуп аткандыктан спрос жогору. Бала бакчалар жетишсиз, балдары неподготовленные. Бала бакчада кичине болсо дагы балдарга баягы даярдык болот да, мектепке чейинкичи. Ошол жагынан балдар кичине аксап атат. Бирок ошо подготовительный ачканбыз. Ошол подготовительныйда өзүбүздүн балдарыбызды даярдап, анан ошол өзүбүздө даярдаган балдарды 1 класска өткөрөбүз. Кыргызда бир макал бар эмеспи? Чымчыкты сойсодан касап сойсун дегендей. Ошон үчүн биздин мугалимдерибиз көп нерсени чечет да, кадрларчы. Анан күчтүү кадрларды табыштаган өтө кыйын. Гос мектептерден азыр талап өтө жогору болуп атат. Эмнеге десеңер, баягы кагаз иштери көп болуп атат да. Биз көбүнчө мен азыр ушул мектепте Гапыр Мадаминовдун методун көбүрөөк колдоном да. Календарный план менен поурочный план болду. Ошо мүмкүн болушунча мугалим эс алсын. Мүмкүн болушунча бир көргөзмө курал жасасын дагы, балага билимди берсин. Эми бул бизнес жаатында мындай көзгө көрүнбөгөн, билинбеген немелери көп да, өзүнүн кемчилдиктери көп, бирок ошого чыдаган адам гана ошону түптөп кетет. Эгерде бир жолу сен минуска кеттиң, ой бул минус экен деп туруп таштап кое турган болсо, анда эме болбойт, результат болбойт. Бул Capital командасы даярдаган бизнес обзор болду. Дүйнөдө жана аймакта жүрүп экономикалык трендтерге биз менен көз салыңыз. Эмки аптада көрүшкүнчө ишиңизге ийгилик.